15 октябрь кыргыз-казак мамилелери үчүн маанилүү дата. Эки өлкө ортосунда дипломатиялык мамилелердин түзүлгөнүнүн 30 жылдыгы белгиленет. Бул мааракелик датага байланыштуу эки өлкөнүн тышкы иштер министрлери өз ара куттуктоо каттары менен алмашты. Ушул кыска 30 жылдын ичинде биз кыргыз-казак мамилелеринин чыныгы көрүнүктүү пайдубалын түзө алдык. Кыргызстан менен Казакстандын ортосундагы союздаштыкка жана стратегиялык өнөктөштүккө негизделген бекем ынак коңшулук жана достук байланыштарын түзө алдык деп айтылат министр Жээнбек Кулубаевдин кайрылуусунда. Өз куттуктоосунда министр Мухтар Түлеберди 30 жылдын ичинде Кыргызстан менен Казакстан эки тараптуу кызматташууда, ошондой эле аймактык жана көп тараптуу форматтарда өз ара аракеттенүүдө олуттуу натыйжаларга жетишкендигин белгилейт. Ошондой эле казак министри Казакстан менен Кыргызстан азыркы этапта мамлекеттер аралык кызматташуунун бардык багыттары боюнча ийгиликтүү жана прогрессивдүү өнүгүүнүн, ошондой эле интеграциялык бирикмелердин алкагында жемиштүү кызматташуунун үлгүсү экенин белгиледи. Ошол эле учурда эки элдин ортосундагы салттуу боордоштук жана ынак коңшулук мамилелердин сакталышы казак-кыргыз кызматташтыгынын бекем пайдубалы болуп саналат деген.